Kesilişte kaysı ona yol beret. Hazır бұл жерде сүрөттү карасак, бизге кесилиш көрсөтүлүп атат. Кесилиште 3 унаа турат, ар биринин алдына стрелка менен багыттары көргөзүлгөн, кайсы жакка жүрүш керек экендиги. Анан суроо кандай болуп атат? Кесилиште кайсы унаа жол берет дейт. Аны билиш үчүн биз эмне кылабыз? Жол белгилерге карайбыз. Азыр сары унаанын оң тарабында негизги жол деген белги турат. Демек сары унаа негизги жол экен. Анын төмөн жагындагы доска табличканы карасаңыздар, негизги жолдун кайсы жакка бурулганын кара сызык менен көргөзүп койгон. Азыр кара сызыкты карасак, негизги жол солго бурулган. Ошондо негизи бул жерде сары унаа биринчи жүрүш керек эле. Бирок азыр бул жерде сары унаа биринчи жүрө албайт да. Эмне себептен? Себеби светофордун жашыл чырагы күйгөндө артыкчылык белгилер, негизги жол деген жокко чыгат. Ал эми артыкчылык белги жокко чыккандан кийин бул кесилиш тең даражалуу жолдордун кесилишине айланат дагы, оң кол тараптагы унааларга жол берилет. Ошондо азыр сары унаа солго бурулганда трамвай менен кызыл түстөгү жеңил унаа экөө тең оң тараптан келген үчүн экөөнө тең жол берет. Ошондо бул жерде ким жол берет дегенде сары унаа деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.